Жалпы ушул комплекс шашылыш түрдө сатууга коюлду. Урматтуу эл журт, бүгүн Каракулжага келдим. Сатыла турган объект бар. Мына караңыздар. Адема деген кафе сатууга коюлуп жатат. Жанында коммерциялык имараты менен. Жалпы ушул комплекс шашылыш түрдө сатууга коюлду. 6 сотук жер аянтында жайгашкан. Документтери баары бар так экен. Каракулжанын центринде, болгондо дагы өтө центринде жайгашыптыр. Бир дуал кошуна Каракулжа райондук акимчилиги. Бул Пазылов көчөсү. Мына оң тарапта акимчилик жайгашкан. Бери келиңиздер, жакыныраак көрсөтүп коелу. Мына акимчиликтин имараты мынакей. Анын нар жагында билесиздер, Нарк көчөдө болсо керек, жана ГКМБнын имараты. Мына тушта эле Кыргыз Телеком. Кыргыз Телеком. Сол тарабында болсо почта, ылдый жагында китепкана, бул жагы РСК банк, азыр Элдик банк болуп калды. Жогоракта болсо Шарипов мектеби, Соцфонд, прокуратура катар жайгашкан да. Ушулардын катарында эле мына ортодо бизнеске өтө ылайык экен. Ушул имарат, ушул объект шашылыш түрдө сатууга коюлду. Баасы $220 000 кеми бар. Жакса сүйлөшөсүздөр. Мына алды бопбош болуп турат. Жашыл зона кылып ушул жерди көрктөндүрсө аябай жакшы болот. Болбосо бул жерге жанагындай тапчандарды да койсо болсо керек. Алдына брусчатка баскан экен. Бул жакта мына 2 кабаттуу имарат турат. Муну азыр ижарага берип коюптур. Биринчи кабаты орг техникаларды, компьютерлерди оңдоо борбору ижарага берилген. Экинчи кабаты окуу борбору ижарага берилген. Ал эми сырттан киргенде мына сол тарапта көрүп турасыздар. Самсакканасы бар экен, атайын тандыр курулуптур. Сыртка дагы окошкасы бар, тандыр курулган. Бул жагы мына столу жасалган. Бул эми сырттагы кошумча курулуш. Келиңиздер, мен азыр кафени биринчи кезекте көрсөтүп берем. Мына кафенин дагы көрүп турасыздар. Сырткы фасадын өтө сонун кылып жасап койгон. Алюмин термопрофилдерден жасаган, панорамный. Алдыңкы фасадтагы сонун жазуулары жакшы болгон. Бул жерде мына эшикти ачып киргенде бул биринчи зал. Биринчи залга 25-28 адам батат экен. Бул жака 6-6дан 12 адам, бул жака 6-6дан 12 адам. Дагы бир стол кошсо, ошондо канча бир 30га жакын адам батып калат. Бул биринчи зал, ремонт жакшы болгон. Мына жарыктарын дагы өтө сонун кылган. Дуалдары краскаланып, рамкалары коюлган. Ана мына төрдө терезе турат. Бул жак ашканадан тамактын раздачасы. Анан отопление бар. Бул биринчи залдын асты полу бүт кафелденген. Отопление радиаторлары да коюлган. Отопленияны печкасы мына сыртта турат, умный печка экен. Аны да көрсөтөм. Анан бул жакта наркы имараттын тепкичинин асты чакан кладовка, майда чүйда койгонго. Бул эми кладовка, склад деп койсок болот экен да. Экинчи эшиктен киргенде бул кафенин экинчи чоң залы. Бул жака бир канча 50ге жакын адам батат. Жалпы кабинаны кошуп эсептеп келгенде бул кафеге 70-80 адам кенен батат экен да. Полу кафелденген. Потолоктору мына МДФтен жасалган көрүп турасыздар. Телевизор коюлган, мына стулдары дагы бул жакта да мына тизилип турат. Булар эми калат. Сүрөттөр илинген, арт жагында дагы форточкалары бар экен, дуалдары бүт, мына обой. Буяка сүрөт обой илинген да. Анан бул жака кириңиздер. Мына ал жакта кичине коридор бар экен. Бул жака киргенде коридор. Бул жагын кладовка кылып койсо болот. Бул жакта болсо кабинасы бар экен. Бул VIP кабина десек болот, тапчандуу. Буга деле бир 20 адам кенен батат. Арт жагында терезеси бар, дуалы боелгон, тапчан болуп жасалган, төшөктөрү салынган, стол, дастаркон бардыгы бар. Отопление бар мынакей. Бардыгында ушу радиатор коюлган да. Көрдүңүздөр, бул эми кафе. Мен ашкана тарабын сиздерге көрсөтүп берейин. Бул жакта болсо ашканасы бар. Ашкананын эшиги өзүнчө. Бул жака киргенде мына очоккана, ашкана деп койсок болот. Киргенде сол жакта мына 2 казан коюлган, печка коюлган, самовар коюлган, кафелденген. Бул эми очоккана. Бул жакта мына стулдар турат, идиш аяктар турат, холодильниктер турат. Булардын эми кээ кетет, кээ калат. Буюрса алып эле сразу кафе кылып улантып иштетсеңиздер болот. Мына баягы биз көрсөткөн тамак берүүчү раздача. Анан кийин же болбосо идиш кабыл алат. Бул жер идиш жуучу бөлмө. Анткени көрүп турасыздар, суу киргизилген, мында кафелденген. Полу да кафелде. Бул эми идиш жуучу бөлмө. Андан бери сыртка бул эшик аркылуу да кирип чыкса болот.
Мына бул жакка чыкканда, бул жакта мына көрүп турасыздар, 5-6 кубтук 5-6 тонналык суу кампаны жасатыптыр. Ушул жерге сууну топтоп, анан бул жакка насос менен берет экен да. А бул жакта болсо атайын навес курулуп, навестин астына акылдуу печка коюп койгон. Көмүрдү майдасын, любой эле көмүрдү алып келип сала бересиздер, компьютерлери коюлган, бункери бар туугандар. Бул эме кышы менен жылытып ысыта берет. А мунун астында септик бар экен. Бул жагы жаткан имараттын артында дагы ушу 2 метр жери бар экен, 2 метр. Ал эми жалпы жер аянты бул 6 сотук болуп эсептелинет да. Көрдүңүздөр, фасад аябай жакшы жасаган. Эми наркы имаратты көрсөтөбүз. Ал жактагы имарат мына 1-2 кабат. Камера көзөмөлдөрү да коюлуптур. Муну дагы ушу кааласаңыздар ижарага берип коесуздар, же болбосо өзүңүздөр иштетесиздер. Көрөсүздөр. Сатып алгандан кийин мүлк сиздердики, каалагандай чечим. Бул жактан 2 кабатка чыгабыз, келиңиздер, тепкич менен. Тепкич атайын жасалган. Тепкичтен көтөрүлүп, мына чыкканда эле эшикти ачып киребиз. Бул 1 коридор. Оң жакка киребиз, чоң класс, аудитория. Мына көрдүңүздөр? Бүт дуалдар обой, патология МДФ, эки жагында терезеси бар. Полу линоним, стол парталары коюлган, доска илинген, телевизор илинген. Бул эми учебный центрге аренда катары берилген да. Отопление дагы бул жакка мына киргизилген экен мына. Турбасы турат. Анан экинчи бул жакта кабинет бар, класс. Бул дагы аудитория. Окутуу, тил үйрөтүү борбор экен да. Бул жакта болсо эшик бар. Эшикти ачып эле балконго чыкса болот. Ушул туугандар көрүп алдыңыздар, азыр астында көрсөтөлү. Астындагы. Ылдыга түшө бериңиздер, келиңиздер. Бул видеону мен суранам. Бүт каракулжалык, алайкуулуктарга бөлүшүп коюңуздар. Бул жагы мына өзгөндүктөргө бөлүшүп койсоңуздар да боло берет. Анча каракулжага келип бизнес кылам дегендер болсо, аларга да бөлүшүп коюңуздар, бүт группалардан таркатып коюңуздар. Жүрүңүздөр, бул жакка кирели, келиңиздер. Мына бул жакта эшиги бар. Эшикти ачып киргенде бул жерде баягы компьютерлерди, орг техникаларды оңдоо борбор экен. Сервистик борбор ижарага берилген. Бул астындагы эле бөлмөнүн, үстүндөгү эле бөлмөнүн асты болуп калат. 1 канасы, ал эми бул жакта дагы 2 канасы бар. Бул төрдөгү кабинети мынакей. Көрдүңүздөр? Сонун кылып жумуш ордун жасап алыптыр. Бул эми арендага берилген, отопление бар мынакей. Көрүп турасыздар, кышында дагы жылуу болот экен. Бүт счетчиктери коюлган, баардыгы бөлүнүп өз-өзүнчө да. Суу бар, свет бар. Бул жагы мына бизнес имарат, 2 этаж даяр, кааласаңыздар офиске. Анан бул жагы мына кафе. Жакшы кылып бир ашкананы системага салып койсо, болду. Сонун иштейт тургандар. Мына ушул мамлекеттик ишканалардын кызматкерлери сиздерге жетет. Мамлекеттик ишканалардын кызматкерлери сиздерге мынандай жетет да, тургандар. Анан жакын жерлерде тургундар бар. Жакшы кафе кылып койсоңуздар, базар жактан да келе берет да. Турецкий кафе кылып койсо болот, мындай Бишкектен Нават сыяктуу бир жакшы кафе кылып койсо болот. Кухняга эле сонун ашпозчуну алып келип бул жерге аралаш тамактарды кылып коюңуздар, болду. Иш жүрө берет. Болду. Баасы $220,000 кеми бар, документтери так, сүйлөшөсүздөр, келишесиздер. Каракулжанын центринде максималдуу таркатып коюңуздар. Бардык каракулжалыктар уксун, билсин.